Эмне үчүн тиги эркектер көбүнчө инфаркт, инсульттуу эркектер көп алат. Себеп дегенде алар эмне кылып атат? Постоянно напряжениеде жүрөт да жанагы. Эркек бала ыйлабайт, капа болбош керек. Сен жеңесиң. Ыйлагысы келип эме болуп турса да ошонун баарын кармап турат да. Анан ал иште турат, ал эмоция эч жакка кетпейт. Ал бир жерден барып туруп эмне кылат? Жарып чыгат. Же жанагындай постоянно жек көрүп эмне болуп турса боордон кетти. Эгерде дайыма сана аркап сарсана болуп отурса тиги бөйрөктөн кетет. Эгерде дайыма жанагындай тиги кысылып эме кыла турган болсо уже жүрөк, кан тамыр, кан бул адамдын денесинде айланып турган кан бул дайыма кубаныч болуш керек да. Анан ал кубанычтын ордуна жанагы оор депрессия, стресстик абалдар түшүп калгандан кийин кан коюла баштайт. Анан отуруп жанагы эмеге барат. Бул эми расмий баягы илимий. Бул илимий негизделген нерсе, эменин өзү. Атайын изилдегендер бул боюнча изилдөөлөр көп да. Дүйнөнүн бардык эле жеринде изилдөө бар ушул. Эмне үчүн эркектер тиги аялдар көбүрөөк жашайт дагы? Эркектер эрте эмеге болот, депрессия же болбосо эрте каза болуп калат.